Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күн серип маалымат программасы. Аны менен сиздерди Бишкектен мен Турсун Умар, ал эми Оштон кесиптешим Нуржамал Алымкулова тааныштырмакчыбыз. Алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет диний кырдаалды көзөмөлдөөнү колго алат. Саруу айылынын тургундары балыкчы Каракол жолун жекшембиде бууп салган боюнча ачелек. Ошту калың кар басып эртелигеч ызгаар жүрүп жөө жүргүнчүлөргө кыйынчылык жаралды. Бишкекте мындан ары көп кабаттуу үйлөргө видео көзөмөлдөр орнотулат. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген Ош Бишкек жолундагы жүргүнчүлөрдү акыркы жааган кар бушайманга салууда. Дин иштерин мамлекет көзөмөлгө алып, туура багытка салышы керек. Болбосо бөтөн күчтөр бул процесстерди башкарып, элдин биримдигине, өлкөнүн келечегине коркунуч жаралышы мүмкүн. Бул туурасында президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Коргоо кеңешинин жыйынында билдирди. Өлкө башчынын мыйзамда улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти камсыздоодо мамлекет тиешелүү чараларды көрүүгө милдеттүү деп жазылган. Коргоо кеңешинде дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат маселеси күн тартибинде каралды. Коргоо кеңешинде мындан башка кандай маселелер каралды? Кабарчыбыздын материалында. Мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясаты бул маселе Коргоо кеңешинин күн тартибине коюлганы жөн жерден эмес. 2017 жылга чейин кабыл алынган өнүгүү стратегиясында негизги багыттардын бири. Диний кырдаалды иретке келтирүү талабы күч. Президент белгилегендей, баш мыйзамга ылайык дин мамлекеттен ажыратылган. Диний ишмерлер, уюмдар өлкөнү башкарууга катыша албайт. Мамлекеттик иштерге кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Бирок мамлекет жана бийлик өкүлдөрү дин чөйрөсүнө, дин абадардын ишине кийлигишүүгө толук бойдон укуктуу. Айрым мусулман өлкөлөрүн карасак, ал жерде саясатчылар динди өз максатында пайдаланып, саясий курал кылып алышкан. Динчилер саясатка киришкенде мамлекет эмне болорун Афганистан, Ирак, Египет, Сирия окшогон өлкөлөрдөн так көрсөк болот. Бул өлкөлөрдө эл экиге бөлүнүп, жарандык согуш, кандуу жарандык согуш жүрүп жатат. Кыргызстанда динди саясатташтыруу амалдары жүрө баштаганын жашыруу мүмкүн эмес. Исламды жамынып алып, экстремизмге өндөп, мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыккан күчтөр бар. Сырттан акча алып, мечит куруп, акысыз ажылык сапарга аттануу айрым атка минерлерге кадыресе көрүнүш болуп калгандай. Ошондой эле саясий дивидендтерди алуу үчүн диний уюмдардын иш-чараларына катышууда. Айрым саясатчылар диний өкүлдөр менен өздөрүнүн оюндарын жүргүзүп, алардын кызыкчылыктарын илгерилетип жатат. Дин кишенгендердин электоралдык потенциалын эске алганда, бул кубулуштарды диндин саясатташуусунун бир көрүнүшү катары карасак болот. Эл менен бийлик ортосунда көпүрө болчу муфтиятта акчага байланышкан чатактардан арылбай жатканы кейиштүү. Ата бабадан калган салттуу исламдын Ханафи мазхабынын артыкчылыктарын жайылтып, билим борбору болуунун ордуна муфтият коммерциялык борборго айланып баратканы айтылууда. Атыгүл Сабырды улукка башка диний конфессиялар менен ынтымакка үндөгөн Ханафи мазхабынын баалуулуктарын коргоочу алымдар жок болуп жатканы аянычтуу. 35 уламанын ичинде 2-3 эле нагызды улама бар экен. Калгандарын муфти эле улама деп дайындап коет экен. Ушуну элестетип көрсөңүздөр, университеттин ректору мугалимдерди окумуштуу деп жарыялап койгондого тетип алат. Мечиттердеги башаламандык жана жапырт куруу дин кишенгендердин этностук белгилери боюнча айырмаланып калуусунун тенденциясы да пайда болууну жаратты. Кырдаал буга чейин мамлекет динге кайдыгер карагандан улам курчуп келгени бышык. 91-жылы эгемендикке ээ болгондо динге ишенүү эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзамды ар ким өзүнө ылайыктап, каттоодон өткөн диний бирикмелер, секталар көбөйгөн. Жетекчилер эркиндикке шылтап, дин чөйрөсүн кароосуз таштап койгону үчүн жыйынтык көрүнүп турат. Өзгөчө мусулмандар чөйрөсүндө, кыргыздар арасында. Чаламолду дин бузар дегендей, айрым мусулман сөрөлөр ислам дини менен Араб, Бангладеш, Пакистан маданиятын чаташтырып, элибиздин маданиятын, жада калса улуттук кийимин чанып, байыркы кыргыз элибизге өзгө келген үрп-адат, жарашпаган жүрүш-турушту, өөн келген кийимди таңуулап жатат. Көчөлөрдө сакалдарын сербетип, дамбалчан жүргөндөр толуп кетти. Эзелтеден татнакай ачык түстүү кыргыз кийимдердин ордуна кыз келиндерибизге салт боюнча жесирлер гана кийген кара кийим таңууланып жатат. Албетте биз мусулманбыз. Бул бабаларыбыздын дини. Бирок биз ошол эле учурда кыргызбыз.
аны унутпасак. Дин иштери башкармалыгы казыяттар жаңыланууга өзгөрүүгө муктаж. Милдеттерин так аткаруу маалы келди дегенди түшүндүрөт. Реформалар мамлекеттин көзөмөлү жок ишке ашпай турган парламент спикери билдирет. Муфтияттагы жаңыланууга дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик, казыяттардагы өзгөрүүлөргө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары катышсын деген сунуш. Салттуу болобу, жаңы болобу, бардык диний уюмдар мамлекеттин өнүгүшүнө кедергисин тийгизбей, тескерисинче коомдун өнүгүшүнө салым кошуусу керек. Айтайын дегеним, бир дагы жеткинчек бала светтик билимден четте калбосу керек. Урматтуу коллегалар, мыйзам чыгаруучу катары бир-эки жагдайды айтпай койсом болбос. Конституцияда мамлекет дин иштерине киргизбесин деген тыюу салуучу норма жок. Дин мамлекеттен ажыратылган деген жоо бар. Ал жоолорду мыйзам аркылуу деталдаштыруу зарыл болчу. Азыр күчүндө турган мыйзам бул талапка жооп бере албай калды. Мындай кадамдарды өкмөт да колдоого алат. Бул максатта премьер-министр казынадан керектүү каражат табууга даяр. Калктын 85% мусулмандар болуп турганда, мамлекеттин дин иштерине кайдыгер карап турушу туура эмес деген оюн айтат. Расмий түрдө регистрациядан өтпөгөн уюмдар жана мечиттер биз аны мыйзамсыз деп эле табышыбыз керек. Антпесек бизде 1895 мечит бар. Анын жарымы регистрациядан өткөн жок. 77 окуу жайы бар. Жок лицензиялар. Ал жерден эмнелерди даярдап аткандагы өтө оор да. Ошон үчүн жана мыйзамчылар азыр Асылбек Шарипович айтты, мыйзамда жана каржылоо жактарын кароо боюнча маселе болсо, борборлоштурулган мечиттерди 44 райондогу мечитти, борбордогу мечиттер, областын центрдеги мечиттердин казыларын, имамдарын финанслоо анча деле оорго түшпөйт биздин азыркы бюджетке. Мамлекет диний иштерди көзөмөлдөөнү колго алат деген кеп күч менен мажбурлоо дегенге жатпайт. Диний жараяндар эриш аркак тыкыр көзөмөлдүн негизинде жүрүшү керек. Муну президент, өкмөт башчы, бардык бийлик бутактары, диний чөйрө өкүлдөрү моюнга алат. Өлкөдө кандай гана көйгөй болбосун. Коррупция, экстремизм, кылмыштуулук, аракештик, аң сезимдин радикалдашуусу жана башка көйгөйлөрдүн чечилүүсү күч колдонуу жол менен толук чечилүүсү мүмкүн эмес. Ал ар бир адамдын ички дүйнөсүнүн руханий баалуулуктарын өстүрүү менен ишке ашат. Ансыз бул көйгөйлөр менен күрөшүү токтоосуз жана чексиз улана бериши мүмкүн. Ислам дини ушул көйгөйлөрдү чечүүгө жол көрсөтөт. Мамлекет менен диндин ортосундагы кызматташуунун алсыздашы биздин көп убактыбызды текке кетирген. Ошон үчүн тезирээк жакындан кызматташуунун учуру талабы келди. Дин маселесин катаал чечимдер менен жөнгө салуудан алыс болуу керек. Коргоо кеңешине катышкан дин иштери боюнча серепчилердин да ою ушундай. Көзөмөл мыйзам чегинде ыраттуу жүрсө деген пикирлер. Проведение Совета безопасности по Диний абалдын коргоо кеңешинде каралып жатышы бул өтө маанилүү окуя. Эгемендик алгандан тартып биринчи жолу динге олуттуу маани берилүүдө. Мамлекет өлкөдө болуп жаткан диний окуяларга кайдыгер карап тура албайт. Жарандардын улуттук коопсуздугун сактоо деген жоопкерчилик бар. Мында президенттин демилгеси жоонду десек болот. Болгону катаал чараларга баруудан алыс болоону. Совета безопасности. Коргоо кеңеши диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат туурасындагы концепцияга кошумча алымчаларды киргизүү үчүн жумушчу топ түзүлсүн деген бүтүм чыгарды. Диний уюмдар аларды каттоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, мамлекеттик саясатты бекемдөө иштерин колго алуу керек. Анткени мамлекет башчы билдиргендей, күчтүү эгемендүү Кыргызстан кыргызстандыктарга гана керек. Элвира Байсаева, Темирлан Бабаев, Күнсереп. Саруу айылынын тургундары балыкчы Каракол жолун жекшембиде бууп салган боюнча ачелек. Жол тосууга бул күнү Саруу айылынын 10 чакты тургунун милиция кызматкерлери кармап кеткени себеп болгон. Ал ортодо жетөгүздүктөр саруулуктарды айыптап, аларга каршы митинг өткөрөрүн билдирүүдө. Жол тосуп чыккандар Саруудагы болуп жаткан митингтердин лидери Айбек Сарыбаевди 2 февраль күнү кармап кеткендигин себеп кылышууда. Жергиликтүүлөр буга чейин кармалып суракта жаткан балдарды бошотуу жана саясий куугунтуктоону токтотууну талап кылышууда. Зембизде бир гана катуу эң тура турган талабыбыз болду. Ошол мурдагы подстава менен 3 миллион доллар турат деп подстава менен кармалган турман бактары менен жумушпай бермектен баштап көчөккө акыркы кармалган Сарыбаев Айбекке чейин бошотулмайынча жолу эч качан ачылбайт. Bir ay болсо 1 ай турат, 1 жыл болсо 1 ай турат. Жол эч убакта ачылбайт. Жол тосуулардан улам айылдарына каттай албай жаткан карапайым эл кыйналып, күндүн суугунда Саруу айылын жөө басып жатышат. Алар чогулуп Саруу элин жолду ачып берүүсүн суранууда. Ошондой эле мындай абалды токтотуп, элди тынчтандыруу максатында жерине келген Жетөгүз районунун акими Дамир Моңолдоров дагы жол тоскондорду ынтымакка чакырганы менен алар бир сөзгө келе алышкан эмес. Бир жолу сүйлөшүүлөр жип берген жок. Көрдүңөр, алар өзлөрүнүн
ойлорунан кайтпай тургандыгын айтышпады. Анан эми бул жагдайда билбейм дагы райондун жетекчилиги коомчулугу ойлонуп дагы кандай бир демократиялык дагы кандай жолдорду пайдаланабыз, колдонобуз ошону азыр ойлоп атабыз. Бүгүн айылдын эки башына тең боз үйлөрдү орнотобуз деген сарулуктардын мындай кадамга барышын бир топ эл жактырган эмес. Алардын айтымында бир айылдын элинин кылган ишинен улам Ысык Көл облусунун Карапайым эли кыйналып кетти. Билбейм, азыркы күндөрдө ушундай бир мода болуп калдыбы, кичине бирдеме болсо эле жол тозо калып эле, аны токтото калып, муну токтото калбарын, кимдин канча күнөөсү бар экен, менен биздин Карапайым элдин канча иши бар. Чындыгындачы аны ким ар кимдин өзүнүн кылган ишин эми тескеп ала турган эле органдар бар да. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысынын маалыматына ылайык, азыркы тапта Ысык Көл облусунун башка аймактарында сару элин тынчтанууга чакырган анти-митингдер өтүп жатат. Учурда ошо Барскон, Тосор, Тамга айылынын тургундары, андан кийин Кызыл Суу, Оргочо, Балтабай айылдарында башка айылдын тургундары сару айылдарга мындай мыйзамсыз кадамдарга барбасын талап кылышат. Сараудагы акыркы тапта болуп жаткан окуялардын артында айрым кызыктар тараптын өкүлдөрүнүн тиешеси бар экенин Көл эли болжолдошууда. Урматтуу байкелер, канча сайчылар келип булар менен жолугушуп өткөрдү. Бекеринен эмес да. Жолду тосуп, машиналарды, элдерди тынчтап, иштерин тоскоол кылып. Учурда абал тынч, эч кандай кооптонуу жоктугун расмий бийлик өкүлдөрү билдиришүүдө. Канткени менен тынчсызданууну жаратып жаткан өлкөдөгү окуялар ар кандай суроолорду туудурууда. Калктын калың катмары тынчтыкты каалап, бул сыяктуу жаңжалдардын болбошун каалап жатканын серепчилер айтып келишет. Кундуз Сырдыбаева, Жакшылык Чортонов, Ысык Көл облусу, Күн сереп. Жалал Абадтын Сузак районунда жаңы курулуп жаткан медресе кулап, кырсык учурунда жабыркаган 56 адам ооруканага жеткирилди. Маалыматтарга ылайык, тажа өтүп жаткан учурда имараттын 2-чи кабаты кулап түшкөн. Учурда ал жерде райондон жиберилген тергөө тобу иштеп жатат. Кырсык азырынча кокустук катары бааланууда. Бирок курулуш иштериндеги байланыштуу кылмыш иши козголушу мүмкүндүгү кабарланууда. Куралиев деген эки буту сынган, белинен жаракат алган, ошо тяжелый. Анан мына буяк жаткан буяк тяжелый болуп жатат. Ошо өзүн жакшы билип билбей, ошо экөө пока реанимацияда бирөө бар, ал реанимацияда жатат. Ал дагы бети башын эзип койгон, көзү көгөргөн. Ошо нейрохирург келсе көрөт калар дагы. Хирургия бөлүм бар, реанимация бар келип, жардамдашып бар, тейлеңе күчүбүз жетти. А областык ооруканадан дагы жардам келишти, азыр специалистке травматолог келди. Реаниматолог келди, азыр көрүп атышат ошо оорулорун. Атага чейин бияктан баары жетиштүү болду. Эрлан Сапарбаев мамлекеттик каттоо кызматынын төрагалык милдетинен ар намыс фракциясы чакыртып жатканы мыйзамсыз экенин билдирди. Анын айтымында буга чейин Феликс Кулов тарабынан ал жетектеген кызматты реформалоо сунушу түшкөн. Бирок бул аракеттер эл аралык компаниянын негизинде ишке ашуусу каралган. Себеби эл аралык компания менен кызматташуу карапайым калкка күч келерин белгиледи. Ошондой эле ар намыс фракциясынын лидери сотко Берсаны менен соттошууга даяр экендигин тастыктады. Эл аралык инвестициялык конкурс өткөзүп, мунун баарын чет элге туура Фершимбай айтып атат, мындай абдан абройлуу бир эл аралык компания келет деп. Мага шек жок. Андай компания келиши толук ыктымал, бирок биз өзү мамлекеттин, ошол эле мамлекеттик каттоо кызмат толук мүмкүнчүлүгү, кадрдык дагы, техникалык дагы өзүбүз жанакындай программалык продукт иштеп чыгып, өзүбүз киргизүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эрлан Сапарбаев өзүнүн билдирүүсүндө кандай жетекчи экенин көрсөткөнү туурасында маалымат агенттиктеринин бирине ар намыс фракциясынын лидери Феликс Кулов билдирди. Феликс Куловдун билдирүүсүнөн кененирээк таанышып алыңыздар. Эрлан Сапарбаевке болгон дооматтар депутаттар тарабынан коюлган. Буга чейин ал коррупцияга каршы комитеттин жыйынына катышканда эл өкүлдөрү мамлекеттик каттоо кызматынын системасында мыйзам бузуулар катталганын айтышкан. Мен аны чакырып эмне болгонун сураганымда Анарбек Калматов Эрлан Сапарбаевдин баш тартканына карабай туугандарын же досун жумушка алуусун билдиргенин айткан. Мен ага каталарын түздөөгө убакыт бергенибизди эскерткенмин. Андан кийин фракцияда отчетун укмакпыз. Бирок ал келген жок, ал коркту. Эрлан Сапарбаев саясат менен ойноону чечкендигин айтып жатат. Баары бир мамлекеттик каттоо кызматынын ишмердүүлүгүн текшеребиз.
Ош ТВ телеканалынын жамааты сөз эркиндигин коргоо урааны менен нааразылык акциясын өткөрдү. Облустук жана шаардык улуттук коопсуздук кызматынын имаратынын алдында турган соң жалпыга маалымдоо каражаттар борборунда талкуу болду. 31 январда улуттук коопсуздук кызматкерлери аймак аралык кастыкты козуткан кабарларды тараткан деген айып менен Ош ТВда тинтүү жүргүзгөн болчу. Бүгүнкү акция туурасында кабарчыбыз Жумамидин Сулайманкулов айтып берет. Ош ТВнын 30 шақты кызматкери Ош облустук жана шаардык улуттук коопсуздук кызматынын имаратынын алдына чогулуп, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген ураанды көтөрүп турушту. Бардыгы тең ооздорун скоштоп алган эле. Үнсүз, сөзсүз жарым саатча туруп таркап кетишти. Биз өзүбүздүн жеке курсагыбыз үчүн эмес, сөз эркиндигинин талашып, биз ушул жерге өзүбүздүн ушул оозубузду чаптап, ушул жерге акция өткөрдүк. Ал эми улуттук коопсуздук кызматы каналы аркылуу 8 январдан 15 январга чейинки берүүлөрдө аймактар аралык кастыкты козута турган чакырык жасаган деген айып таккан. 31 январдагы текшерүү соттун санкциясы менен болуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жаткандыгын басма сөз кызматы билдирди. 2014 жылдын 8 январынан 15 январына чейинки мөөнөттө Ош ТВ телеканалынан чыккан багыт жана күн чабыт программаларынын жүрүшүндө ошол аймактар аралык жаңдалга бөлүнүүгө алып келген чакыруу жазалган билдирүүлөр чыккандыгы аныкталган. Муну ошол Ош шаарындагы саясий филологиялык экспертизада аныктап чыккан. Бул окуя Оштогу медиа өкүлдөрүнүн ар башкача пикирлерин жаратууда. Медиа эксперттер маселени диалог жолу менен чечүүгө чакырды. Аймактык бөлүнүп жаруулууга чакырган деген бирине бул аябай олуттуу күнөөлөө да. Журналисттердин өзүбүздүн уюмубуз бар. Сотко жеткирбей кароо боюнча атайын комиссиябыз бар. Ошонун алкагында эле карап, кандайдыр бир эскертүү, ушундай сыяктуу бир чара колдонсок болмок да. Бир катар медиа эксперттер сөз эркиндиги менен катар жоопкерчиликти айкалышы керек деген пикирде. Айтылган маалыматка аны жарыялаган тарапта жоопкерчиликтүү болушу керек. Эске сала кетсек, Ош ТВ телеканалы 1991 жылы түзүлгөн. Ал акыркы кезде Халил Кудайбердиевге таандык болуп келген. 2010 жылдагы кандуу окуялардан кийин Кудайбердиев сыртка чыгып кетип, ошондон бери мурдагы мэр Мелис Мырзахматовго таандык деп айтылып келген. Жумамидин Сулайманкулов, Бекзат Турдубеков, Нурсултан Кадыркулуу уулу, Күнсереп. Кыргызстанда кар көчкү коркунучу бар аймактар изилдөнүүдө. Кыргыз гидрометеорология кызматынын иликтөөсүнө ылайык кар көчкүнү атып түшүрүү зарыл болгон аймактарда иштер аткарылмакчы. Учурда облустун калктуу конуштарында кардын калыңдыгы 25-30, ал эми тоолордо 60 сантиметрге жетти. Ал эми Казарман районунун калктуу конуштарында 80-90 сантиметр, Кара Көө ашуусунда 1 метрге чейин кар түшкөн. Оштук калың кар басты, жолдор тайгак, эртелигеч ызгар, жөө жүргүнчүлөр баса албай жүдөп жатышат. Буга чейин кыламык гана кар түшкөн болчу деп баяндайт кабарчыбыз Самара Асанова. Ошто биринчи ирет кар калың түштү. 2-3 күндөн бери сууктун күчү күндүзү -7, түнкүсүн -14-15 градуска түшүп жатат. Азыр шаарлыктардын эле ою качанга чейин ушундай суук болот деген суроо. Кыргыз гидрометтин өкүлү Бактияр Хасанов болсо, мындай суук бир топ күнгө созулаарын билдирди. Аба ырайы 31 январдан баштап өзгөрүп, кар жаап жатат. Тоолуу райондордо кар дагы көбүрөөк 50 сантиметрге чейин. Ал жакта -20 градустан жогору болуп жатат суук. Мындай абал февралдын соңуна чейин болот. Тайгак жолдордо албетте кырсык да көп болот эмеспи? Буга чейин айдоочулар арасында дөңгөлөктөрдү алмаштыруу боюнча түшүндүрүү иштери да үзүрүн берди дешет маайчилер. Азыр бар жок кышы дөңгөлөктөр менен жүрөт. Ошо кар жааган мезгилде биздин шаарыбызда 3 жол кырсыгы катталды. 2 жол кырсыгы материалдык чыгым болду. 1 жол кырсыгы адам уруп кетип, адам бензеге түштү да. Бирок өтө оор эмес, адам жеңил эле жаратылып бензеге түшкөн. Эми тиешелүү мекемелер жолду тазалоого киришти. 2 күндөн бери тазаланбайт деген шаардыктардын пикирин жол тазалоо ишканасы четке кагууда. Кар мынакей 3 күндөн бери жаап атат. Биринен баштап жааган. Ошодон бери жүрүштөр уюштурулуп, круглосуточный түшүн болгондо да жүрүштөрдү уюштурганбыз. Биринчи кар жааган күнү саат 3:30-дан кийин чыгара баштадык эле. Кече, например, саат круглосуточный тындырган жокпуз. Техникалар 18 техника иштеп атат. Анын ичинен 11-и атпал менен жагыл карды сүрүп, тазалап, жолду тазалап кетишүү.
жети техника туз сееп, шлак сееп, кум сееп жүргөн эмелер. Ошондой эле 60га жакын адам күчү иштеп атат, рабочий сила. Кышкысын жолдорду тазалоого туз техникадан көйгөй жаралбай тургандыгын кошумчалайт тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери. Синоптиктердин айтымында аба ырайынын мындай катаалдыгы февраль айынын 1-декадасына чейин улантылат. Ошондуктан жолдордо муз тоңуп тайгалак болушу мүмкүн. Мындан улам адистер жол кырсыктарына бөгөт коюу үчүн айдоочуларды ылдамдыкты жана аралыкты сактап жүрүүгө чакырат. Самара Асанова, Бейшин Шайымкулов, Улан Кайназаров, Күнсереп. 2-3 күндөн берки суук жарандарды бир топ эле түйшүккө салды көрүнөт. Айрымдары ушул күндөрү электр жарыгы өзгүлтүккө учурабосун тилесе, унаа ээлерине жолдо жүрүү чоң көйгөй. Мындай суук күндөрү түрдүү кырсыктарга кабылып, бейтапканага кайрылгандар дагы жок эмес. Бул тууралуу кененирээк Мерим Байлиева баяндайт. Дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп жаткан бейтап Азат Жумашев мындан бир жума мурда жол кырсыгынан улам ооруканага келип түшкөн. Мындай абалга туш болгонун ал жолдогу эрежени сактабагандыгы менен түшүндүрөт. Айтымында жумушка шашып бара жатып, туура эмес жерден жолду кесип өткөн. Баратканда вот ошо жолдун тепе-тең ортосунан калганда, эки жактан тең машина калды. Айла жогортулуп туруп калдым, бирөөсү итоги бирөөсү түсүп кетти. Силер бирок жана белгилерин өттү көргөнү, бала жөө басчу адамдар үчүн атайын. Жок. Кесет да. Потому что работа у меня такая. Азат жаткан бөлмөдө дагы 5 бейтап дарыланып жаткан чактары. Биринин буту, экинчисинин колу, дагы биринин акыреги сынган. Дарыгерлердин айтымында учурда катталып жаткан кырсыктардын түрдүү себептери бар. Сан сыныгы боюнча А эми болсо кол сыныгы боюнча 12 киши кайрылган да. Былтыркы караганда быйылкы жылы мындай өсүш деле жок. Өсүштүн бир себеби бул жол кырсыгынан болуп эсептелет да. Анткени жол кырсыгы былтыркыга караганда быйылкы бир 2 эсеге өсүштү десек болот. Ал эми жол кайгыл кызматкерлеринин айтымында 2-3 күндөн бери күн суук болуп, кар жаап турганы жол кырсыктарынын санын тескеринче азайтты. Анткени көпчүлүк айдоочулар тайгак жолго унаасын айдап чыгуудан коркуп, темир толпарларын токтотуп коюшууда. А бирок жол кырсыктары аз катталды деп сүйүнгөнү менен жолдун тазаланбагандыгынан жабыр тарткандар көбөйдү. Буреким суук түшкөндүгүнө байланыштуу азыр биз айдоочуларга кайрылат делек, мындай абайлап айдап, жол эрежесин дагы так сактап, бири-бирине баягы сыйлоо менен карап, жол кырсыгынан тышкары болсун деп жүрүшсүн деп айтат элек. Тазаланбаган жана тайгак жолдору Жөөчөн шаар тургундарын кыжырын келтирет. Катуу суук болуп атпайбы? Шаардын мындай неме көчөлөрүндө, центральный жолдорунда песокторду сееп атышат, кумдарды. Мындай чет жактагы немелерге сеппей эле райондорго. Тазалаш керек да жолдордучу, жолдор тазаланбай атпайбы? Ошо. Начар тазаланбайт убак саатында карабайт жолду. Тайгак ошол. Башка мындай элем бул как обычный эле кыш. Ал эми тазалык ишканасынын кызматкерлери жолдор тазаланбай жатканын өз моюндарына алгысы жок. Алар акыркы 2-3 күндүн ичинде шаар көчөлөрүнө таң эртеңден түнкүгө чейин кум менен тузду тынымсыз сээп жатабыз дешет. Бирок шаардын негизги жолдору гана тазаланып, башка кичи көчөлөргө техника менен кызматкерлер жетишсиз болгонун негиз катары карманышууда. Не охвачена саночистка это. Биз күнүнө жолдорду кардан тазалоо үчүн 300 тоннадан 400 тоннага чейин кум жана туз сээп жатабыз. Эртең менен таңкы 7ден башталган жумуш түнкү саат 2ге чейин созулат. Эң негизгиси Манас көчөсү, Чүй, Абдрахманов, Киев, Тынчтык көчөлөрү кардан тазаланууда. Ал эми башка кичи райондордо болсо, ар бир участкага бөлүнгөн тазалык кызматкерлери гана иш алып барып жатышат. Азыр бизде кызматкерлер аябай эле аз, техника да жетишсиз. Бирок ага карабай ишибизди токтотпой, жолду убагында тазалоого аракет кылуудабыз. Сактыкта коордук жок демекчи, ар бир адам ушул күндөрү этият болсо өздөрүнө эле жакшы дешет жол кайгыл кызматкерлери. Анткени мындай суук абарайы дагы көпкө созулушу мүмкүн. Мерим Байлиева, Азат Жаныбеков, Күнсереп. Аймактарда кар көп түшүп, учурда жол маселеси көчкү коркунучу эң негизги көйгөйгө айланып, кашкайып көрүнүп турат. Айыл кыштактарда ары-бери каттоо маселеси да оорчулукту жаратып, өзгөчө ашууларда жолдорду кар күрткүдөн тазалоо иштери уланып жатат. Бул багытта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчмө курамы атайын техникалар менен биргеликте тоолуу аймактарда калк коопсуздугун алдын алуу менен алек. Мына ушул багытта биз студиябызга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам нөмөт кызматынын башчысы майор Алмаз Рыскелдиевди чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Айтсаңыз, учурда өлкө аймактарында, кооптуу аймактарда алдын алуу иштери кандай болуп жатат? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын аймагында туруксуз аба ырайы сакталып турат.
жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачындарга байланыштуу республиканын толук аймактарында Бишкек Ош автоунаа жолунун 198-265 чакырымдарында 121-265 чакырымдарында кар көчкү түшүү коркунучтары бар. Андан сырткары Мырзаке, Караколжо, Алайкуу, Каракол, Эңилчек, Ош, Сарташ, Иркештам жолдорунда дагы кар көчкү коркунучу бар. Жолдор тайгак болот, тоңголок болот. Ошого байланыштуу биздин жарандык коргонуу комиссиясынын төрагасы премьер-министрдин жарлыгы чыккан. Бул жолдордун бардыгында коопсуздук чараларын көрүү жана ошо менен эле бардык жолдордо техникалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо көргөзүлгөн. Күйүүчү майлоочу майлар менен кандай камсыз болгонсуздар, анан техникалар жетиштүүбү өзгөчө кырдаалдар министрлигине? Азыркы мезгилде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу Ош Бишкек автожолунда иштеп жатышат. Алардын негизги максаты көчкү түшүп кетүү коркунучу бар аймактарды чалгындоо жүргүзүү, ошондой эле материалдык чыгымдарга алып келбөө, адамдын өмүрүнө жеткизбөө үчүн Коргоо министрлигинин артиллериялык тобун менен биргеликте ошол жактан атайлап кар көчкүлөрүн түшүрүү иш-чараларын жүргүзүү. Азыркы күндө биздин ыкчам топ ошол жерде иштери жүргүзөт. Буюрса эртең менен эртеменден баштап ошол чалгындоо иштеринин жыйынтыгы менен кар көчкүлөрдү атайлап түшүрүү иш-чаралары жүргүзүлүп баштайт. Ош Бишкек каттамы тууралуу дагы маалымат айта кетсеңиз. Жана айтып өткөндөй, Ош Бишкек унаа жолунда кар көчкү түшүү коркунучтары сакталып турат. Ал жерде иш-чаралар бүткөндөн кийин эртеменден баштап Коргоо министрлигинин артиллериялык тобу менен биргеликте кар көчкүлөрүн атайлап түшүрүү иш-чаралары башталат. Убакыттан пайдаланып жолго чыга турган адамдардан жана жолго чыгып кеткен адамдардан автоунаа айдоочуларына суранып кетет элем. Ошол атайлап кар көчкү түшүрүү иш-чаралар жүрүп жаткан убакта түшүнүү менен кабыл алып, жолдо коопсуздук кыймылдын кызматкерлеринин суроо талаптарын так аткарып, жолдордо токтоткон убакта түшүн иштерин жүргүзүп жаткан убактарда туура түшүнүп, туура кабыл алышыңыздарды суранам. Эскерте кетсек, студиябызда конокто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам нөмөт кызматынын башчысы майор Алмаз Рыскелдиев болду. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген Ош Бишкек жолундагы жүргүнчүлөрдү акыркы жааган кар бушайманга салууда. Жаратылыш шарты катаал бул жолдун азабын, кыйынчылыгын сапарга чыгып, көз менен көрүп, жон териси менен туйбаса башкалар үчүн өтө деле сезилбеши мүмкүн. Кырсыктардын алдын алуу максатында адистер Бишкек Ош багытында сапарга чыккандарга эhtiyat болууну, түнкүсүн жолго чыкпоону, унаалардын арасында аралыкты 500 метр сактоону эскертип келет. Мындай эскертүү эмне максатта айтылып жатат? Кабарчыбыз Кылычбек Мурзалиев кырдаал менен жеринен таанышып кайткан. Бул төө ашуунун шамалы. Бурганактаган бороондон жол көрүнбөйт. Аралык жакындаганда гана маңдайдан келе жаткан унаалардын жарыгы, карааны байкалат. Ашууда 15 күндөн бери бороон үкүм сүрүп келет. Кар менен кошо бороон абдан катуу бороон болуп атат. Биздин ушу жол кызматкерлери тынбай иштеп атышат. Жолду тазалагандан кийин бир жарым саат, 1 саатка жетпей эле жолдор кайрадан жабылып, ушундай аябай кыйынчылык туулуп атат. Биз азыр Төө ашууда турабыз. Төө ашуудагы туннелдин жанында мынакей жолчулардын үйү бороон болуп, кар үйдү дээрлик тосуп калган. Бороондун илебинен оозду ачсаң энтиктирип дем жетпей калат. Жол боюндагы жолчулардын үйүн көздөй соккон бороон тамдын чатырынан бийик карды үймөктөп салган. Тазалап деле кереги жок. Анткени жарым күн өтпөй кайра эле ушул көрүнүш. Жолго камы бар. Дасыккан айдоочулар гана мындай шартта кыйналбай жүрүшөт. Калдар мырза дөңгөлөккө чынжыр байлап ашуу ашып чыкты. Кар жаап атат, деп иштеп атат, жакшы менен чыгып келдик. Кудайга шүкүр. Тайгак эмеспи? Тайгак ба, бирок жолчулар подсыпка кылып киредел жүрүп атат азыр, аркада келе атат азыр. Жол тазаланып, кум себилип жаткандыгына карабай, бороон карды учуруп, жолдун бетин жаап калат. Сербейип, бактарактын кардан чыккан бутактары гана көрүнгөнү болбосо, жол да айланада бир түстө. Мындай көрүнүшкө алданып калган айдоочулар жолдон чыгып күндөп, жумалап талаада калышат. Мурдакка салыштырмалуу жолчулардын техникасы оңолгону менен жол тазалап жетишпей жатышат. Буга кардын тынбай жаашы, көчкүлөрдүн тез-тез түшүшү себепкер. Азыр эми биз ушул жерден иштеп Төө ашууга жеткенибизче 1 саат 12 болот. Эртең саат 5те чыкканбыз. Көчкүлөр да көп түшүп атат. Биздин участкадан 3 жерден көчкү түштү.
132 чакырымдан 198 чакырымдан 205 чакырымдан көчкүлөр чыгат. Ошолорду убагында тазалап атабыз. Кече эле мына грейдер менен келип кеткенбиз ушу чакырымга чейин. Кайра эле бүгүн эсептесек бир 15 сантиметр жаап коюп тургар. Мурдакы жылдарга салыштырмалуу жолчулар заманбап техникалар менен камсыз болду. Техниканын саны көбөйдү. Бирок азыркыдай шартта жетишпей, жолдорду тазалаганга үлгүрбөй каларын мезгил ырастап отурат. Күнү түнү иштегенге туура келип атат, машиналар токтоп калбасын. Анан условиябыз жакшы эле, айлыктуу убагында алабыз. Анан кичине айлык акыбыз азыраак. Ошону кичине карап коюшса болот эле. Жол азабын жолго чыгып, жон териси менен сезген билет. Биздин тартуучу топ бир жолку сапарда эле ондогон техникалардын жолдо бузулуп, тайып кулап, жолдон чыгып кеткенине күбө болду. Унаалардын ортосундагы аралыкты сактагыла, түнкүсүн алыс жолго чыкпагыла, кардын калың жаашы, көчкүнүн түшүшү күтүлүп жатат деп адистердин айтканы да бекер эмес. Кылычбек Мурзалиев, Калыс Сакебаев, Күнсерет. Ал эми кезек эл аралык жаңылыктардан менен кесиптешим Айтбөз Сыргакбек кызы тааныштырат. Айтбөз, сөз сенде. Рахмат Турсун, саламатсыздарбы? Өлкө ичиндеги жаңылыктардан чектеп, дүйнөлүк кабарлар менен бир нече көзүрмемден соң таанышып алыңыздар. Москвада куралчан өспүрүм кароочуну жарадар кылып номер 263 мектепке кирип келип, ондогон окуучуларды туткунга алган. Ал эми окуя болгон жерге полиция кызматкерлери келгенде өспүрүм аларга карай ок атканы маалымдалууда. Андан соң туткунга алынган мектеп окуучулары бошотулуп, бир полиция кызматкери жана мугалим каза тапты. Учурда туткундагыларды бошотуу иш-чарасы аяктап, кол салган жаран кармалды. Мындан тышкары иштин чоо жайын тактоо боюнча ыкчам изилдөө тобу тартылган. 46 жаштагы Голливуд актеру Филипп Сеймур Хоффмандын жансыз денеси өзүнүн Нью-Йорктогу үйүнөн табылган. Бул туурасында АКШнын жалпыга маалымдоо каражаттары билдиришүүдө. Айрым маалыматтарга караганда анын өлүмүнө баңгизаттын ашыкча колдонгондугу себеп болгон. Анткени анын колунда шприц болгону да маалымдалууда. Ал 1991 жылдан бери кинодо көптөгөн ролдорду жаратып келген. Актер 2006 жылы Капота тасмасында башкы каармандын образын мыкты жараткандыгы үчүн Оскар сыйлыгын алса, 2012 жылы мыкты актер наамына татыган. Мотоцикл сүйүүчүсү Билл Стендлинин сөөгү өзгөчө зыйнат менен жерге берилди. Байкердин жакындары анын акыркы керезин аткарып, өзү сүйгөн мотоцикл менен чогуу көмүштү. Жакындарынын айтымында 82 жашында каза болгон Билл өзүнүн өлүмүн 4 жылдан ашуун убакыт бою пландап жүргөн. Байкердин баласы атасын сүйгөн мотоцикл менен чогуу көмүү үчүн атайын айнектен кутчуча жасаткан. Анда Билл Стендлинин жансыз денесине булгарыдан кийим кийгизип, мотоциклге отургузуп, колуна руль коюп койушкан. Франциядагы бир жыныстуу үй-бүлөгө каршы наразылык акциясына чыккан элдин саны Парижде эле 5 миллионго жеткен. Наразы топ бир жыныстуу үй-бүлөнү колдоого алган мыйзамга каршы. Айтымдарында аталган мыйзам мындай түгөлөргө мыйзамдуу түрдө некеге турууга гана эмес, жетимдерди асыроого да укук берүүдө. Мындан тышкары бул толкундоолорго мугалимдердин окуучуларга, кыздар менен балдардын ортосунда айырма жок деген жоосунсуз жоруктарды айтып жаткандыгы да себеп болгон. Айтымдарында бул көрүнүштөрдүн бардыгы бир жыныстуу үй-бүлөлөрдүн жаралышынан келип чыгууда жана бул мыйзам үй-бүлөнүн салттуу баалуулуктарына шек келтирүүдө. Маанилүү делген дүйнөлүк жаңылыктар менен сиздерди мен Айтбөз Сыргакбек кызы тааныштырдым. Мен сиздер менен коштошом. Бүгүнкү күн ушундай негизги окуялар менен коштолду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар. Алдыда сиздер спорт жаңылыктары жана аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.